Өзгөчө кырдаалдар министрлиги калкты табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоп, аларды алдын алуу жана жоюуда бир топ иш-аракеттерди аткарып келет. Жарандык коргоо багытында да алгылыктуу иштерди жасап, элдин коопсуздугун башкарууга коюшат. Көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында министрликтеги иш алып барган кесипкөй айымдар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Куткаруучу сактайт эл жерин, тынтыксыз өтөп кызматын. Куткаруучу сактайт эл жерин, куткаруучу сактайт эл жерин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн ишмердүүлүгүндө төмөндөгүдөй негизги маселелерди аткарат. Коркунучтуу табигый техногендик процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү, жарандык коргоонуунун иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргоонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо, алдын алуу, өзгөчө кырдаалдардан алдын ала коргоочу иш-чараларын өткөрүү, издеп куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү иштери эсептелинет. Министрликте иштеген ар бир кызматкер ыкчамдыкты жана жоопкерчиликти талап кылат. Так жана убагында иш алып барууга, кырдаалга жеринде чара көрүү, ушул сыяктуу көрүнүштөр куткаруучулардын күн сайын аткарган иши. Алардын катарында мырзалардан кем калышпай, өзүнүн ишине берилүү менен кызмат кылган айымдарыбыз да бүгүнкү күндө түмөн түйшүктү аркалап келишет. 112 кызматы бул өзгөчө кырдаал жаралганда, жаратылыш кырсыктары, укуктардын бузулушу, орлардын дүрт этүүсүндө жана энергетика тармактардагы аварияларды чакыра турган бардык чукул кызматтардын бирдиктүү номуру. Чалууларды кабыл алуу бүткүл Кыргызстанда ишке ашат. 112 номуруна чалып, жарандар чукул кызматтардын кепилдүү жардамына эгедер болушат. Ошондой эле 112 кызматы окуя болгон жерге бир нече чукул кызматтарды жөнөтүүгө мүмкүндүк ачат. Эми силер чалууну 112 Кыргызстан уюлдук колдонмосу аркылуу жүргүзүп, окуя болгон жерден сүрөт же видео жөнөтө аласыздар. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла. 112 бирдиктүү диспетчердик нөөмөт кызматына күнү-түнү жарандардан суроо талаптарын кабыл алуу жана ар кандай кырдаалга туш болгондо кайрылышат. Мында кызматкерлер өрт өчүрүү, медициналык тез жардам жана милиция кызматкерлерине келип түшкөн кайрылуу, турмуш тиричиликке керек болгондо жарандар психикалык жардамга муктаждарды кабыл алышат. Сатымкулова Нурия кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун 112 бирдиктүү нөөмөт бөлүмүндө иш алып барат. Бул кызматта иш алып барганына 5 жылдын жүзү болду. Ал өлкөнүн бурчунан жарандардан келип түшкөн чакырууну тезинен кабыл алып, керектүү кызматтарга жөнөтөт. Ал эле эмес, болуп жаткан кырдаалга жеринде кеңеш берүү иштерин да аткарат. Оператор Нурия 112 кызматы саламатсыз болуп атабыз сизди. Кимимин ооруп атты. Так, мага толук адресиңизди, толук дарегиңизди берип койсоңуз. Бишкек шаары, Чүй проспектиси. Албетте бул кызмат баягы жардамга муктаж адамга биринчи керектүү кызматтардын биринен болуп кала берет. Анткени бул жерге чалганда, эгерде кандайдыр бир автокырсык боло турган болсо, ал жерге бир эле учурда 101 кызматтын өрт чыгып кетүү коркунучу болуп жатса, 102 кызматы ошол жерде баягы эмеге алышат, оцепление деп коет. Ошол өзүнүн кызматтарын алып барат. ГАИ кызматкерлери, 103 кызматкерлери, тез жардам кызматы, ошол эле убакта баягы ичинде диши катуу зажатым виде деп коет. Баягы кыпчылып калган убактарда биздин куткаруу кызматтары чыгыш керек болот. Бүгүнкү күндө кызматка кайрылган жарандардын саны суткасына 10 миңди түзөт. Анын ичинен ар кандай турмуштук кеңеш алгандары да бар. Нуриянын айтымында биздин бүгүнкү күндө кылып жаткан кызматыбыз адам өмүрүнө да көз каранды. Анткени убагында кырдаалга чара көрүп, аны сактап калсак, демек кылган эмгегибиздин бир жеңиши деп эсептейт. 24 саат аралыгында ар кандай кырдаалга кезиккен жарандардан чалуулар келип түшөт. Ал үчүн өзүбүздү психикалык жактан даярдап, телефондун нары жагындагы болуп жаткан окуяны толук көзөмөлдөп турабыз дейт. Ошол учурда эмоцияга алдырбай, абалды толук жеткирүү биздин милдет дейт каарманыбыз. 112 кызматына чалып оператор менен сүйлөшүп, ошого болгон баягы кырсыктуу мүнөздөмө
берип баштаганда биз психикалык жактан өзүбүз жардам беришибиз керек да. Адам өзүн өзүн жоготуп коюшу мүмкүн, ыйлап чалат, баягы өзүн өзүнүн колуна кармай албай чалат. Ошол убакта биз багыт беребиз. То есть биринчиден биз ал адам менен сүйлөшүп, линиянын наркы тарабында кандайдыр бир жардам күтүп жатканды, жардам боло тургандыгын баягы адамдай чалып аткан киши сезе билиш керек да. Бизге чалып аткандан кийин баягы оператор деп алар менен эле полностью информацияны сурап, биринчиден баягы өзүн өзүнүн колуна кармаганга, эмоцияга алдырып жибербегенге чакырабыз биринчиден. Элнура Кубанычбекова 4 жылга жакын убакыттан бери куткаруу кызматында фельдшер куткаруучу кесибин аркалайт. Чакыруу түшөр замат атайын топ менен биргеликте чыгып кетишет. Бир сутка аралыгында 5ке жакын чакыруу түшөт. Алардын көпчүлүгү улгайган адамдар түзөт. Көпчүлүк учурда жалгыз бой жашаган кары адамдар үйүнө бекинип калып, же болбосо психикалык жактан жабыркагандар да кайрылышат. Ал эле эмес, өзүн бийиктен таштайм деген жарандарды куткарып калуу аракети куткаруучулардын эң башкы иши. Элнура эң башкысы ошол учурда аял кишимин деп карап туруп албай, кырдаалга даяр болуп, физикалык жактан жана психологиялык жактан да даяр болуубуз керек дейт. Да, психологически, обязательно психологически, морально даяр болуш керек, и обязательно спасатель болуп иштеп жүргөндө биздеки не только психологически, физически да даяр болуш керек. Потому что балдар менен чогуу чуркап, алар менен жетишпес, аларга да жардам берип, инструменттер менен да иштегенди билиш керек. Мен фельдшермин деп да тура берген болбойт. Балдарга мен жардам берем, алар мага жардам берет. Мен аларды кандай даярдасам, алар мага ошондой жардам беришет. Алар да мени даярдашат, инструменттер менен кандай иштеш керек. Бензопила, болгаркалар менен баары менен үйрөтүшкөн, ошонун баарын үйрөнүп жардам берип эле жүрөм. 112 бирдиктүү номуруна түшкөн чакыруунун негизинде куткаруучулар тиешелүү тарапка жөнөп кетишет. Анда жол кырсыгы же сууга чөгүп кеткен жарандар көп катталат. Сууга чөгүп кеткен жарандарды издеп сыртка алып чыгарышкан соң тез арада адам өмүрүн сактап калуу аракетин көрүшөт. Ошол учурда биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, жасалма жол менен дем алдыруу же жүрөккө түз эмес укалоо. Мындай окуялар күнүмдүк жумушта көп катталат дейт Элнура. Биздеген биринчи биздики вызов түшкөндө биз барып определенный местосын көрсөтүшөт. Где-то ушул территорияда деп. Ошактан балдар түшүп, пострадавшийди чыгарышат. Пострадавший чыгарганда клиническая смерть, биологический смерть деген бар. Клиническая смертьте адамды еще сактап калса болот. 7-8 минутка чейин адам сактап калса болот. Биологический смерть — это уже необратимый процесс. Сууну чыгарып, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких жасайбыз. 40 мүнөттөй жасайбыз. Полный проверить этебиз, пульс, зрачок болгон нерсени. Уже реанимацияны баштайбыз. Реанимацияны 40 мүнөттөй жасайбыз, же скорый помощь келишет. Передавать эткенге.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 35%-ын айымдар түзөт. Негизинен аскер айымдарына кагаз иштери, кеңсе жумуштары, саламаттыкты сактоо жана байланыш тармагы тапшырылган. Бирок машыгууларга калбай катышып, аскердик антты бекем тутуп келишет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык айымдары калктын коопсуздугун камсыздоо багытында бир топ иш-аракеттерди аткарып келишет. Алардын арасында өзүнүн иши менен үлгү боло алгандары дагы арбын.